Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Газеттеги маектестерге тартуулганга даяр турабыз. Бүгүн биз Карганбек Самаков агабыз менен баарлашабыз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Жакшы. Аман эсенсизби? Жакшы, шүгүр. Оорубайсыз, кабыл жүрөсүзбү? Жакшы, баары жакшы. Кече күнү интернет бактарынан көрүп калдым. 60 жылдыгыңыз юбилейиңизди белгилеп, бир сонун той болгонун көрүп калдым. Кут болсун ага. Рахмат. Өзү баягы эл ортонун 50 жыл деп 50 жылдыгын беришеткен, 55 жылдыгын беришеткен. Мен 50 жылдыгымда так 50 жылдыгымды белгилей турган мезгилде буга чейин бардык жерге барып майрамына катыштым да. Өзүм элди чакырып бир баталайын деген маалда алдымда бир дилемма туруп калды. Сен эл журтуң менен чай ичип 50 жылдыгыңды белгилейсиңби? Же ак кулаңды минип алып туруп Манас атанын таламын талашасың деген так алдымда туруп калды сентябрда чоң конференция ЮНЕСКОнуку. Жанагы Кытайга тарттырып ийген Манас эпосун кайтарып аткан убак болчу. Мен көпкө ойлонбой туруп эли журтум аман болсун, аманчылыкта турсак далай чай ичербиз деп туруп эртең менен ак куланы мингесип ак самолетту минип алып анан Парижге учуп кеткенмин. Ошо барганыма аябай жакшы болуптур. Ошондон Кудай буйрса ургулап чапкылап отуруп анан жанагындай жеңишке жеткенбиз. Аны бардыгын эми уруксат берсеңиз, астыңкы мүнөттө бир шашпай бир мындай өзүнүн текчесине коюп айтып берсеңиз. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. 60 жашыңыздан. Мен атам менен экенсиз. Атам менен, өзүм атам менен. 60 жашта атам дагы. Бүгүн уруксат берсеңиз бир ата баладай сүйлөшөлү. Мен сизге бир эркелейин. Атам эркелегенде бир эркелейин. Макул. Сиз баягы аталарыбыз айтып коет го, өткөн кеткен айтып берип, ал мындай болчу, ал тигиндей болчу, мен бул жумуш жашадым, тигини кылдым, а буга жетишпей калдым. Ушундай кылып калсам болмок деп азыр атам деле айтып калат да. Мен оюмча сизде деле мына ушундай нерселер бар болуш керек. Жетишпей калган жерлериңиз да, эми жетишкен жерлериңизди баягы көрүүчүлөр деле билет, калың журт деле билет, айтып деле жүрүшөт, жазылып деле жүрүшөт. Уруксат берсеңиз ошонун баарын бир эстеп, бүгүнкү күндө көрүүчүлөргө чакырдыралы. Колдон келишинче. Колдон келишинче. Макул. Сөзүмдү кадр сыртында сизге айтып кеттим го. Мен маданий иш-чаралардан сизди көп көрчүмүн депчи. Анан ал кезде студент болчумун да. Анан маданий иш-чараларга тиги келбейт экен, бул келбейт экен, чакырыш кыйын болуп кеткен, чакырсаңдар келбейт экен деп көп айтылган сөздөрдү угуп калганбыз да. Анан бирок сиз такай катышып жүрсүз маданий иш-чараларга. Анан бир акыркы күндөрү көрө элекпиз сизди көп жактан. Немени алек болуп атасыз, эмне жумуш кылып жүрөсүз, азыр абалыңыз кандай? Маданият жаатында менин мындай көңүлүм топ келгени тиги ата замандан бери эле менин ата бабаларым ушу маданият жаатында кызматын кылып, атамдын бир тууган иниси абдан чоң комузчу болгон. Нурак Абдырахмановдун окутуучусу болгон. Өзүмдүн атам болсо согуштун алдында баягы эң биринчи башкарма болуп, нарында 27-жылы. Тиякта Уркуя Салиева, биякта атам башкарма болуп, райисполком, облсполком болуп, анан баягы илгерки Баймановдун тукуму экен деп чоң атабыз Медербек бий деген Нормонхандын сот бийлигин башкарган. Ошентип илгери арыз жазып антиминти болчу, репрессия болуп, местный анан театрдын директору болуп калган экен. Театрдан анан көп таланттарды өстүрүп, Кайсыл театр? Нарында. Музыкалык драма театры. Согуштун астында, согуштан кийин анан ошол жана Жумамидин Шералиев атабыз мен эс тартып калган эсимде бат-бат жолугушуп эле, уюм жыйын болуп эле жүрүшчү. Анан маданият жаатында мына азыркы биздин көз секретардын атасы дагы жапжаш кадр болуп Нарынга барып атамдар менен чогуу иштеп, кийин ал киши дагы көп нерсени айтып берди. Атаңды маданият жаатында көп адамдарга салым кошконун, атын айтпай эле коем, бирок жөн эле терезе сүртүп аткан бир апаны, иштеп жүргөн апаны ырдап атканын сыртынан угуп калып, ай бас деп ошону сүрүп, тиги түртмөлөп отуруп, кийин эсирдин эл артиси болгон бир апабыз. Ушундай жактардын баары эсимде эле. Маданият жагында анча-мынча баягы канымда атадан калган тарбия калса керек. Колуман келишинче жардамды берип, сүрөп жүрдүм. Аңгыча биздин Манас эпосубуз жанагынтып кетти дегенде ого бетер каным кайнап, ыза болгон элдин арасында мен да болуп дегендей иш-чаралардын баарына катышып жүрдүк. Бул эл аралык деңгээлге чейин абдан катуу көтөрмөлөгөн күндөрүм болду. Бир нерсе эсиме келип кетти, мен эсиме келгенин айта берейин.
Элмирбек Иманалиев раматтылык кандай сонун талант эле, кандай сонун төкмакын эле. Анан бир жолу бир чоң номинацияны ЮНЕСКОга киргизерди айтып калдым. Элмирбек, ушу Астана менен эле Бишкектин ортосунда эле айтышыңар жүрүп атат. Казактар фонд коет, кыргыздар фонд коет, ошол менен эле ырдашып жүрөсүңөр. Сени бир дүйнөлүк деңгээлге бир чыгарып келбейинби? Тарыхыңда жазылып калсын өзүңдүн баскан жолуңда деп. Анан Парижге боз үйдү, Кыргыздын боз үйүн ЮНЕСКОга киргизип атканда алып барып, чоң конференциядан анан бир топ бияктан бир топ кишилерди дагы алып баргам. Анан сценага чыгып алып ырда дедим, биздин 10 мүнөткө убактыбыз бар. Оюңа келгенде ырдап, ошол бойдон ал жерде эми бир жок дегенде бир 30-40 мамлекеттин дүйнөлүк коомчулуктун съемкасы бар. Ал жерде тышкы иштер министрлер, 200-ге жакын элчилер, 20-30 президент катышат конференцияларга, чоң уюм да ООНдун. Ошол жерге тарыхка түшүп кал деп алып барганбыз. Аябай ыраазы болуп, анан Парижди кыдырып, антип минтип жүрсөк, ошо мен аябай эки дүйнөдө ыраазымын, сөөгүм ыраазы деп багыш киши. Ошол ушундай нерселер болуп жүрөт. Азыр болсо эми мен улуттук программа менен алекмин. Өзүмүн 60-ка чыктым кечээ жакында. Анан кийин өзүнчө ички дүйнөмдө жаштарды түртүү, жаштарды өстүрүү, жаштарга билим берүү деген да бир кан жинимде ойноп жүргөн нерсе бар да. Мен депутат болуп жүргөндө 3 жол депутат болдук, 4-сүн бийлик тартып алганбыз 29 мандат тутканыбызга карабай. Мен өзүмдүн саясий чордомдо бир 60-тай студент окуттум, чет өлкөгөчү. Контракттарын төлөп берип, сүйлөшүп, антип мынтип биринде эле тааныбайм. Кимиси качан бүтүп аяка кетти билбейм. Кандай тарыхчыларды тарыхымды окуттуңуз аларды? Мен эки созупта эл өкүлдөрүнүн жыйынында депутат болдум. Ошондо кайрылуулар аябай көп болчу. Жардам берип коюңуз, ушу балам мектепти жакшы окуду эле, бирок тияка окугусу келет, бияка окууга өткүсү келет, бирок ал деген контракт турат, мынча төлөш керек деп кыйналып атабыз дегендерде четинен карап баш терисин байкап эле жардам берчүмүн. Чет өлкөлөргө көбүн өткөздүм. Бир эпизод эсимде, Алмаз деген жигит апасы нарында келип калды, мен кабыл алып жүргөндө эле баягы шайлоочулар катары кирип келип эле айтты, мен сизге каршы добуш бергем десе болбойбу? Анан таң калып эле эчтеке эмес, шайлоонун эртеси эле ким добуш берди, ким добуш бербеди суу кагып кетет Ыргытабызда. Баары тең шайлоо берген да, добуш бербегени дагы шайлоочум болуп эсептелет. Айтыңыз эчке эмне болду десем, ыйламсыктабыйды, мен жалгыз балам бар, мектепти 5 менен бүттү, чоң окуу жайына тияка өтөм деп неметип жүрөт, бирок менде пенсияман башка каражатым жок, жалгыз балам, жалгыз боймун деп. Эчтеке эмес. Ошол баланы кийин Москвага өткөргөм. Мага чалып жүрчү. Москвадан аты Алмаз эле эсимде калыптыр. Окууну дагы Москваны 5 менен бүтүп, ошол жакта мугалим болуп калдым деп звонт этип турчу. Кийин телефон алмашкандан кийин байланышыбыз жоголуп калды. Мына ушундай нерселер. Бул баягы ислам дининде айтылат го, бир нерсени жазада унутуп кал дейт. Кудай Таала билсе болду деп. Сиздин отурган баягы ордуңузда дагы Кур'ан-ы Карим деп атайын китепти коюп отурат экенсиз. Көзгө ушунча сыйлык турат, ушунча кылган жумуштарыңыз турат, бирок анын баарынан Кур'ан-ы Каримде өзгөчөлүнүп көрүнүп турат экен. Демек сиз дайыма ачып окуп турасыз, карап турасыз. Мен 5 маал намаз окуйм. Анда санда баягы өтө бир эл аралык дипломатиялык иш жүрүштөрдө молдонун селдесин анча-мынча чок түшүп кетет. Ал сөздүн ачыгы да, себеби мисалы үчүн биздин өлкө башчылары такыр ислам динин тутунган кишилер болуп, бирок ошол эле маалда Англиянын королу менен же Россиянын башчысы Путин менен жолуккан маалда дипломатиялык жолугушууда минтип стакан менен шампанский кагышканда мен такыр стакан кармабайм десең, ошол жерде келишимиң жокко чыгып кетет эки өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн. Айла жок, элдин кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн кызыкчылыгы болгон жерде сен алардын жогорку деңгээлдеги дипломатиялык протоколуна баш ийишиң керек дагы. Алла Таалам күнөөмдү кечир, ушу биздин элибизде бир жыргалчылык турмуш болсун деген күндөр анда-санда болуп калат. Ошо биз ислам дининде
Аны эмне тилегенибиз баягы эл журтубузда бир тынччылык болсо, бакубат турмуш өкүм сүрсө деген тилек, үй бүлөбүздө бала чакабыз менен аман эсен болсо экен деген тилек. Кыргызстандын келечеги кең өзү. Буюрса, Кур'ан Каримди жөндөн жөн бул жерге кошулуп кетпесе керек. Азыркы учурда мен сөзүмдө туптура баягы араб өлкөлөрүнө бир сапар алгыбыз келип турат. Сиздин ал жактагы иш сапарыңыз учурундагы, ал жакта жасаган жумуштарыңыз боюнча бир көрүүчүлөргө маалымат катары кенен бир мындай айтып берсеңиз да, арабский ошол направление боюнча. Убагында билебиз, ал жака мындай, ой, Арабияга барыптыр десе укмуш мындай башкача болчу эле. Азыркы күндө эми баягы бир аз мындай барып келүү жеңил болуп, көпчүлүгү мындай орусча доступный болуп калды деп коет го. Сиздин кылган жумуштарыңыз ошол жакта. Учурунда. Алгачкы баргандагы кандай эле дагы? Эмир мында ишенесиңби? Бул абдан туура болду да. Ушул араб өлкөлөрү жаатындагы ат көтөргүс эмгек жасалган. Убагында баягы опять так ислам дининде сделай добро и забудь дегенде жакшылык жасадыңбы, аны Кудай таала билсе болду деген бир жагы. А бирок элдин агымы, элдин турмушунда бул нерселер элге калың катмарына жетип билинбей калбашы да туура эмес болуп калат экен да. 1993 жылы ал кезде президентибиз Аскар Акаев, Мен туулганда тышкы иштер министрибиз болсо Эднан Карабаев мамлекеттик иш сапар менен Саудовск Аравияга барышат. Ал жерде эң өлкө башчылары келгенде Саудиянын баягы королу Меккеге барып, Каба таштын ичине кирип, ошол жерге намаз окушуп, зыярат кылышып, анан ажы болушат. Бул эмеге ошол өлкө башчысына болгон чоң сыпаттоо болуп эсептелет да. Биздикилер болсо барган, Меккеге кирип, король менен жолугушуп, жанагынтип ажы болуп, чыгып туруп эле ошол күнү барып анан Израилге конуп атпайбы. Эр-Рияттан чыгып алып эле, Саудиядан чыгып эле Израилге конуп, ошол жерден официалдуу иш сапар жасап, турнени эки душманды бири-бирине сүзүштүрүп койгон да. Анан жасап туруп ошол жерден айтат: Иерусалим спокон веков столица евреев деп сүйлөйт биздин өлкө башчыбыз. Иерусалим еврейлердин тээ кылым карыткан шаары деп айтат. Экинчиси, Кыргызстан ушул Израиль мамлекетине элчилик ачкан жатабыз деп айтат. Ошол жерден учуп кетет. Бул сөз желдей тарайт дагы, болгон тегеректеги араб өлкөлөрүнүн баары Кыргызстанга эшигин жабат, темир дарбазасын жабат. Бүттү ошол бойдон. Эки душманды бири-бирине сүзүштүрүп коюп баса беришкен да. Легендарлуу парламенттин убагы болчу. Алар учуп келгиче биякта ызычы болот дагы, парламент дароо тышкы иштер министрин жумуштан алат. Катуу ызычы болушат, кыйкыр өкүрүп болот, ошол бойдон жабылып калат. Бир жыбайды там басат ошол бойдон. Анан кийин ошол кезде өлкө башчыбыз Сауд араб ведущий араб мамлекеттери да ошол жерге официалдуу иш сапар жасайм деп 4 жолу аракет кылат. Муну мага ошол кезде министр иностранных дел, тышкы иштер министри, анан президенттин тышкы иштер боюнча байланышынын башчысы экөө тең мага айткан: Большой пытался 4-жды, куда ты лезешь деп. Большой дегени президент деген сөз ал кезде. Ал киши 4 жолу аракет кылып такыр ача албай койгон бул эмени, темир көшөгөнү. А сен кантип аны ачып алмак элең деп ушундай замечание кылышкан. Макул деп калып калдым. Ошол кезде биздин мен парламентте 2 парламент болчу, жогорку парламент, анан ылдыйкы парламент. Эл өкүлдөр жыйыны өйдө турар эле. Ошол жерде тышкы саясатты жетектечимин, комитеттин төрагасы болчумун. Буга кичине мында уверенность болуп калганым, 2001 жылы Кубага бардык. Куба мамлекетине барып, ошол жерде Абдурахман Алжамил деген араб менен таанышып калдым.
мындай эле рабочий порядкта сүйлөшүп таанышып калдым дагы. Ал ошол Саудияда экономикалык комитеттин төрагасы экен и королдун тууганы экен. Анан таанышып антип алып учуп кеттик. Кийинки жылы ошол Межпарламенттик союз деп коет, дүйнөлүк парламенттердин уюму. Кийинки жылы Швейцарияда болуп калды, Женевада. Кийинки жылы Женевага барсам, баягы Абдурахман Алжамил жүрөт. Анан бир туугандай болуп, кучакташып, көрүшүп, ой кандай деп эле ошо менен мамилебиз сонун болуп кетти. Анан айттым, Шейх Абдурахман, вы мне помогите, пожалуйста. Мына Кыргызстан менен Араб өлкөлөрүнүн ортосунда жабылган 10 жылдан бери бир дагы чычкан жорголой турган жол жок. Катуу таарынычтан жабылган темир дарбазаны ачалы. Сиз жардам берсеңиз десем, макул, Кыргызстан Саудияга кел деди. Ошондо 2003 жылы сентябрда барып атпайынбы? Буяктан майда баратын деле айтып берейинчи. Айтып атсаңыз. Буяктан көп бардым да, аякачы. Баягы 25 килдик пластмассовый фуляктарга балдарды салып алып, бирдемелерди көтөрүп алып, эки элдин ортосунда ынтымак мамиле түзөм деп бара бердим. Баягы пара бергиче бара бер дегендей бара бердим. Анан ошо күндөрдүн бири ошол сентябрга туш келип калыптыр, 2003 жылы. Баягы самолетко жүктөп койгон эки флягым аябай жакшы жаап, оосун скотчтогом. Бирөө самолеттон жыгылып калыптыр дагы, оосунан баягы бал ага бериптир, чууруп. Мен барганда тиги Абдурахман королевский почест кылып тосуп алды да, эмнегедир баягы протоколдо ошондой кылып, самолеттун оосуна чейин баягы апапак мерседестерди алып келип, шейхтерин тизип, ушундай тосуп алды да, ушундай дос болуп калдык эле деп. Анан баягы жүктөрүмдү салып атканда бир балды салды да, экинчиси чуурган бойдон экөө көтөрүп келатат да. Чуурган бойдон көтөрүп келатат, ушу көз алдымда турат, бирөө чуурган бойдон минтип бос тийип атат да, чууруп аткан. Көтөрүп келет, агып атканын жерге агып атат да, мында ичке струя менен. Алып барып туруп эле баягы королевский кортеждеги ак мерседестин жапжаңы последний маркалары багажын ачкан бойдон ошол жака салды. Агып аткан бойдон тикта тургузуп койбойт. Өзүмчө кыжаалат болуп мындай уялып, ыргызык болуп калдым да. Анан ошо Эр-Риядка бардык. Дароо мени тиги Меккеге жиберди, эмеге зыярат кылып кел деп. Зыярат кылып келди. Мынан кечинде ушу депутаттар досум келди эле деп бир жерге депутаттарын чакырып, чай уюштуруптур, чай ичип отуруп. Анан баягы Кабага барганда мындай сүрөткө анда тартып уруксат жок болчу Кабада. Мен цифровой фотоаппарат бар эле кичинекей. Өзүмдү тарттырып койдум эле. Анан баягы кандай барып келдиң тигипу деп баягы фотоаппаратты көрсөтүп койсом, ар жакта 5-6 депутат отуруп эле кыжылдашып эле атат да, баягы бирин арабча бакылдашып эле. Байырбады, эмне болуп ушу мен туура эмес кылгамго, сүрөткө түшпөй эле койбой деп отурсам, айтат, мен туулган күнүмдө барып турдум да болгондон да. Эмегечи? Меккеге. 23-нде учуп турдум да барып жанагы жетип антиткиче эки мамлекеттен 26 болуптур. Биздин Мухаммед пайгамбарым саллаллаху алейхи вассалам 40 жашында пророк болуптур да. Так ошол мен туулган күнүмдө барганда 40-ка чыгып турдум да. Ошону талкуулашып, анака деп атышыптыр. Көчө күнү, мына көчөкү 26 сентябрь 60-ка чыккан күнүм Мухаммед пайгамбарымдын туулган күнү экен да. Баягы айт намазда жылып турат турбайбы? Жүрүп отуруп, бул намаз окуган инелерим айтып, бүгүн эмне күн деп коет эле? Мавлид күнү деп. Анан ошондо экинчи жолу ишендим, алхамдулиллах, ушундай болот турбайбы деп. Ошо менен баягы мамилелерибизди түзүп, анан кечинде сурадым. Абдурахман Алжамил, досум, мен аябай кыжаалат болуп атам, жана төгүлүп аткан балга кечирим сурайм. Ушу аябай мен самолеттон жыгылып калыптыр ичинен, аябай уят болуп атам десем, ал айтып атпайбы? Сен ага кечирим сураба дейт. Сен ага баарыбыз аябай ушунчалык ыраазыбыз дейт. Алхамдулиллах, баарыбыз ыраазыбыз дейт. А эмне болуп ыраазы болосуң? Баарын төгүлүп чууруп атса десем, айтат, бал деген хадис бар экен да. Куран-ы Каримде.
Сен аны атайын алып келип төккөн жоксуң дейт. Сен аны атайын билген да жоксуң төгөлөрүн. Аны чуураткан бүт баары Кудайдын буйругунан. Ошол асал деп атат, асал балды. Ошол бал чыккан жердеги ыйык нерсе Кыргызстандын жеринен келип туруп, ыйык Араб жерине чейин агылып келгени. Самолеттун ичиндеги арабский линиянын самолету ал дагы бир топ тазалабайт дейт. Жанагы машина ошол бойдон, ошол жерден чечилген бойдон, сени гостиницага жеткен бойдон ал машина түп-түз Королдун резиденциясына кеткен дейт. Королдун резиденциясына барып, ошол жерден чуурган бойдон Королдун тиги дорожкасынан чуурган бойдон барып туруп анан Королдун резиденциясына жеткирилген дейт. Бул ар жагында өтө көп талкуу болгон дейт. Бул ушунчалык Кудай Таалам бал жараткан жерде, анан бал керектүү жерге чейин Кудай Таалам алып келген бал деп айтат экен. Мен эмес. Ошол укмуш ийик нерсе болгон да. Анан мени алып барып эртеси парламентте трибунага алып чыгып сүйлөтүштү, сессиясын токтотуп коюп. Сот боюнча мыйзам кабыл алып аткан экен. Досубуз келип тиги бу деп аябай почет менен кабыл алып, жанагы второй имам в арабском мире деп Салех бин Хумейт спикер болчу, ал киши кабыл алып, аябай сонун сүйлөшүп, анан Кыргыз менен араб өлкөлөрүнүн ортосунда достукту бир бекители досторум. Бир кезде ушундай саясий ашыкпай кеткен экен. Арыбыз аракет кылып атабыз эми, с кем не бывает. Жүрөгүбүздө биз ислам динин тутунган элбиз ушундай деп. Макул болуп атып, анан бияка келгенде тышкы иштер министри менен жанагы тышкы иштер отделдин башчысы мага жанагы звонить этти да. Бияка кийлигишпей, колуңан келбейт деп. Ошону 1,5 жыл иштедик. Эки кыз болчу менин эме зав отделим менен орун басары, үчөөбүз. Анан дагы бир жигит бар эле. 1,5 жыл иштедик дагы. Биринчи жолу келип туруп, авангардный 60 киши келип туруп эмеге конду, аэропорт Манаска. Конгондо тиги тышкы иштер башчылары мага чалды. Каке неме президентке кирген тизмеге бизди да кош деп. Макул деп кошкон жокмун. Главный протокольщик менин кабинетимде отурат эле. Белек печкектер менен келди. Анан эртеси анан кийин Салех бин Хумейт 10 депутатты алып анан келип конгондо Кыргызстан менен Сауд Арабия өлкөсүнүн ортосундагы жанагы мен айтып аткан темир дарбаза ачылып, темир көшөк ачылып, жарк этип анан Кудай Таалам нуру түшкөн Кыргызстанга. Келип конду, аябай сонун визит болду. Президентибиз болсо мени эки кол менен моңда кармап туруп, Азамат деди, кантип бунун баарын прорывать эттиң деп. Ошентип Балды айтып бердиңиз. Жеңдик. Кийин баягы тияк биягын айтып берем дедим анан. Ошентип жеңдик. Бул жерде ал келип конору менен Сулайман пайгамбардын тоосу бар экен силерде деди. Ошко ал протоколдо жок болчу. Бирок алардын самолетунда айдай турган штурман жок экен, бир жаш жигит кыргыз бала. Айдайын байке деди, отургузуп Сулайман тоого алып бардык, көлгө алып бардык. Көлдө жанагы Москва деген теплоходко салып, көлдүн ортосуна алып барсак, күн ушунда чайыттай тийип турат эле июнь айында. Эме болуп кетти. Эки жаат болуп кыжылдашып кетти да, карап турчу. Ой, бул эмне болуп кетти деп ар бир нерсеге сарсана болосуң эми куратор болуп тургандай. Келсем айтат, жарымы флайт план берилип калды, самолетко билет алып койгонда, обратный кетиш керек флайт план деп. Жарымы болсо биз дагы кичине биякта болуп турсак жакшы болот эле деп мага айтат. Суу, тоо, мөңгү сүрөттө гана болот дейт да. Жамил дейт, силер бейиште жашайт турбайсыңар деп. Ушинтип атыптырсызбы? Бай ушул элеби деп анан флайт план жылдырып кичине мына кеч кемеге калтырдык. Ушунчалык кумарлануу менен кыргыз элинин ушунчалык бир менен достугун көрүп, а мен суткалап уктабай жүрөм, сарсана болуп. Абдан катуу ыраазы болуп анан кетишкен. Кетип атканда мына жерде анда Мураталы Раматыл Кажы муфтий болчу. Ал киши тиги биздин мечитке, главный мечитке, институтка, муфтиятка кирип жолугуш өткөрөлү деп макул деп аны программага киргизгенбиз. Аяка бардык. Как раз ошол жерден тиги Мурат ажы айтып калган. Бизде квота, хачка бара турган квотаны жасап берсең, бизде ошол кезде бир 500-дөй ушундай эле экен. Очеред болуп, ал жерде да бир өзүнчө мафия болуп, сен барасың, сен барбайсың, ортосуна Кытайдагы уйгурларды кошуп, ушундай экен да. Басып баратып эле тиги Абдурахман Айжамилге айтып калдым, эме квотаны көбөйтүп бериңиз Кыргызстан үчүн десем, сразу эле сколько деп атпайбы?
канча деп. А мен деле цифрасын билбейм, болжолдоп эле 5000 деп койгом. Шарт эле команда берди, ошо менен 5000 квота Кыргызстанга бекип калган. Алхамдулилlah. Андан бери канча киши барып, ажы сапарына барып, зиярат кылып келди. Мына ошону айтып атканым, андан кийин мына Кыргызстандын Саудовский Аравияга, Катар, Бахрейн, Кувейт канча абсолютно монархия орношкон мамлекеттердин баарына Кыргызстандын элчиликтери ачылды. Алардын биякта элчиликтери ачылды. Ортодо бир эчтеке болбой калганда бир 60тан ашык крупный проектлер келип түштү Кыргызстанга. Миңдеген фаптар, мектептер, мечиттер, жолдор, социалдык канча объектилер ушу арабский фонддордон салынды. Дагы бир нерсени белгилеп кетейин, как раз мен 3 созупта депутат болгонумда японский направление менен арабский направленияда депутаттык топтун башчысы болуп, куратор болдум да 15 жыл. Мына буреки бизден арынга баратканда Сарыбулак деген жерден баштап подъем башталып, анан долоон башталат. Долоонду ашып түшөт, Кокту ичке баягы сложный трасса деп коет. Анан Нарын ичи менен чыгып, анан кайра бел, Кызыл бел деген 93 километр. Ошол Кызыл белдин ар жагы Торубартка чейин жол жазалып, Бишкектен жана Сарыбулакка чейин жол жазалып, ортодо 93 километр бир топ жылга жаза албай калган. Алба сложный трасса деп эч ким албай, финансирование да жок, ушинтип калган. Ошону мына ушул арабский координационный фондко жанагындан кийин ушулар түзүлдү да, арабский координационный фонд түзүлдү, көп акча болду, сүйлөшүү болду. Ушул арабский координационный фонд аркылуу 4 жолу барып отуруп, ушул жерге 71 миллион доллар алып келгенмин. Аны да өзүм жолчу катары көзөмөлдөп, бир тыйын жеп албагыла деп отуруп 45 миллион долларга ошол 93 километр жазалган. Жана бел, Кызыл бел менен Долоон. Азыр чуулдап Нарын Бишкек 3 сааттык жол болуп калды буюрса. Андан ашкан 30 миллион долларым болсо, жанагы айылдардын, Нарындын ичиндеги айылдардын жолдору, айылдардын алдындагы жолдору, Нарын шаарынын ичиндеги жолдоруна жумшалган анын баары. Аны да бир эл билип коюш керек деп ойлойм. Азыркы күндө чын эле баягы билген бар, билбеген бар. Убагында сиз баягы темир тордун мындай дарбазанында жабылган айтып берип атсаңыз. Ачылган күндө айтып берип атсаңыз, көрүүчүлөр карап туруп азыр чын эле алкыш сөзүн айтып болуш керек. Алхамдулилlah. Чындыгында баягы мен окуянымда жол жайын азыр толукканда азыр билдим. Окугандарым бар эле, бирок аз айтып берсеңиз, окуя кандай жүргөнүн, кандай иштер болгонун азыр угуп калып, менде чындыгында мындай суктануу, сыймыктануу пайда болду да. Сиз 40 жашыңызда ушуну кылып турсаңыз, мен азыр 10 жылдан кийин эмне жумуш кат болдум экен деп, азыр 30дамын. 10 жылдан кийин эмне кылып бератып болдум экен деген бир айтып отурсаңыз, өзүмдө бир ой калды да. Жакшы иш кылам деп ниет кылсаң, адамдын эки периште болот экен. Аба Кудай Таала менен ортосунда сотовый связь да, мындайча айтканда. Жакшы иш кылам деп ниет кылып, эл журтум үчүн кызмат кылам, мен элдин осунда кала турган жакшы иштер жасайм деп ниет кылсаң, оң ийинде периште Кудай Таалама жеткирет экен. Бул өзүнчө баягы заявка да. Ошо ниет кылсаң болот жакшытын баары. Буюрса. Сиздеги патриоттуулукту мисалы сурагым келип турат. Кайдан келди бул манасты мисалы ЮНЕСКОга каттатыш керек? Качандан бери сизде жашайт да бул манас темабы? Жан дүйнөңүздө. Бир нерсе айтсам, ар кандай ракурста эл ойлоп калышы мүмкүн да. Мына мен намаз окуп, Кудай деп через Кудай Таала менен байланыш сажда аркылуу да. Эч кандай эчтеке эмес, сажда аркылуу. Жана отуруп алып, сен тигинтип кой, анан ислам дининде минтип койсоң, минтип коет деп айтып берет го. Анын баары абсурд. Бир гана Кудай Таала менен сенин мамилең сажда аркылуу, чекең менен мурдуң жерге тийгизип, Кудай Таала менен сүйлөшүү ошо гана болот. Экинчиси жанагы оң ийниңдеги периште аркылуу болот. Эми андан сырткары манас дүйнөсү бар да. Манас дүйнөсү деген бар, ал жөндөн жөн эле келип эле, бирөөгө аян берип эле антип мынтпейт да. Ушун үчүн муну көп унчукпайм. Эртең эмне болорун билем. Атамбаевдин 18-жылы кандай запкы тартарын көргөнмүн. Сооронбайдын 19-жылы август айында бир ай гана эскажение болду.
кандай шалтак балтак болуп кетерин билгенмин. И так далее. Мына Манас дүйнөсүндө тамашалашып кереги жок да. Кыргызда бир эле сөз айтылат. Манаска кызмат кылган зор болот, Манасты кордогон кор болот. 200% гарантия менен айтылам. Манас атага кызмат кылыш керек. Алтайдан Ала тоого чейинки келген улуу кыргыз кагаматына түшкөн Манас ата. Бул Ала тоодагы бул жерде Кыргызстандан жылына агып аткан 55 миллиард кубометров таза суудагы 645 миллиард мөңгү куб мөңгү дагы Кыргызстанда эмне болсо бүт баары Манас атаныкы. Бул Манас атанын тоосу, Манас атанын жери, Манас атанын эли. Кудай Тааланын буйругу менен мына ушундай түзүлгөн. Анан Манас атанын жерин искажение кылып, анан тиягын бияка сатып, анан бияка берип, биягын жеп кетем тигип депкендердин баарынын зилитүү крах болуп чыгат баары бир. Ар жагында көп түшүнүгүн өзүң эле сезгендерсиң. 2009 жылы Манас эпосу башка мамлекетке катталып кетти деп коңгуроо кагып ызы чуу болуп аткан элдин ичинде мен да бар болчумун. Ыза болгондордун ичинде. Ичим күйүп, кандай болот бул? Кылымдарды карткан Манас этабыстын тагдыры баары эле оңго башка мамлекетке катталып калабы? Бул эмне деген шумдук? Деп Советтер Союзунун убагындагы Манас деген атка аябай катуу дилемма болушту да. Мына Манас аэропортунун атын коерде Турдак Сууач айтып берген. Кандай эмгек менен Чыңгыз Айтматовду салып атып, Москвадан араң чечкенбиз деп. Жөн эле кое алыш эмес экен да. Аябай азап жеп атып койгонбуз ушулатты деп айтып калган. Ал киши менен көп жылындай секретный режимде жүрдүм да, көп нерселерди мага айтып берерлер. Раматлык. Кудайым бейишин берсин. Андан кийин ошол Кудайдан тилендим да. Анда бизди парламентте таратып, биз бош жүрөт элек. Жаратканым угуп турган болсоң бир мүмкүнчүлүк түзөрсүң. Мен ушу Манас эпосубузду, Манас эпосунан башка да 4 андан сырткары Кыргыздын тайганын, Кыргыздын Салборунун, Сакалин Охотаны, Кыргыздын Көкбөрүсүн 4 мамлекетке белек кылып берип ийген. Кандай гана надандык кылышкан ошол кезде бийликтерчи. Анан кийин актанып, кээ бирөө кызматта отурбайбы? Ничего не знаю деп. Кээ бирөө эл аралык уюмду жетектеп отурат. Булардын эң башкы подоплекасы Чыңгыз Айтматовду жок кылыш керек болгон. Бул эртеби кеч баары айтылат. Эртеби кеч бунун касып аңтара турган мезгил келет. Баары бир. Эч качан кыңырыш мурун 40 жылда болчу. Азыр 40 күндө ачылат баары. Анын баарын билебиз. Маалы келгенде айтылат. Эгерде Чыңгыз Айтматов Бельгия менен Францияда совместительство менен элчи эмес беле. Эгерде ал киши ал жерде элчи болуп турганда эч кандай Манас эпосу Кытайга кетип, Көкбөрү Назарбаевка белек болуп, Тайган тиги Каримовго белек болуп кетмек эмес. Дегенде ошол жакты тазалап Чыңгыз Айтматовду дүйнө таанымындагы эң башкы адамды ушул кызматынан алсак, ал ошол киши ошол бойдон жок болот деп бул план намеренно жасалган иш болгон. Ошон үчүн ал кишини экстренный порядка жумуштан алган. Ошол кишинин ордуна кетип аткан элчини мен анда парламентте турганда 2 жолу комитеттен өткөргөн эмесмин. 2 жолу. Сен кантип кайсы тагдырың менен, кайсы бетиң менен Айтматовдон элчилик орунду талашып атасың? 2 жолу өткөргөн эмеспиз. Анан кийин бизди разгон кылып таратып ийгенден кийин анан өтүп кеткен да. Чыңгыз Айтматов аяктан тазалап туруп, площадканы түзүп беришкен дагы жана биздин дөөлөттөрдү чет мамлекетке урганда баары тең страустай болуп, баштарын кумга тыгып коюп отуруп беришкен да. Ошо менен анан катталып кеткен башка мамлекеттерге. Анан баягы Кудайдан сурандым, тилендим, Кудайдын кудурети күчтүү. Ошо менен 2010 жылы жанагы революция болуп кетти. Бийликке келгендердин арасында мен да болуп калдым. Парламентке келип калдым. Ага чейин 2 жолу тышкы саясат жетектегем. Мында келип сот комитетинде Садыр Нуркожоевич председатель, мен орун басар болуп калдым. 1 жылдан кийин фискалдык комитетти жетектеп калдым. Ошо менен биринчи эле иш сапарымды мен немеге жасадым. Нью-Йоркко. Нью-Йоркко барып, ал жерде
Мындай бар болчу да 1000 жылдыкты Манасты өткөргөндө 49-129 деген резолюция менен оондо катталган да. Манас 1000 деген. Ошол жерде Манас атанын эстелиги бар болчу. Ошонун баары эсимде оонго баргандамы. Ошонун баарын көтөрүп чыгып иштеп, подвидом ремонт эменин арасына киргизип коюптур тиги. Жана жүктөрдү киргизген жакта. Ал жерде ал кезде элчини тилдеп, сен чем занимаешься здесь? Ты посол Кыргызстана в ООН. Кана Манас атанын эстелиги деп. Алып чыгып чөнтөгүмдө платочка менен чаңын сүртүп, сүрөтүм да бар ошол. Ошол жерге коюп, элчилик менен жолугуп, ал жерде Америка жана башкалардын баарын ЮНЕСКО боюнча координатор Филипп Кирдилко менен жолугуп, көп информация алып, Америкадагы конгрессмен, сенатор досторум бар көп жылдан бери. Ошолор менен сүйлөшүп отуруп, анан мен эмеге ЮНЕСКОнун президентине анан жол ачып чыгып кеттим да. Боко Ирина Георгиевна чыгып, экөөбүз аябай бир туугандай болуп мына күнгө чейин калышып сүйлөшүп турабыз. Анан баягы Манас эпосун кайтаруу процесстерди баштап отуруп анан. Канчалаган эмгек. Оңой турган жок да. 157 мамлекет менен сүйлөшүү жүргүздүк. Анын бир 30%-ine мамлекеттин өзүнө бардык. Калганын ошол Париждеги жана башка мамлекеттерде отурган элчиликтер менен сүйлөшүп, бир элчи менен сүйлөшүш үчүн канча күн даярданасың, канча маселе элестет, 157 мамлекет менен сүйлөшүү жүргүзүү деген өтө кыйынга тура турган нерсе. Тем более бул мамлекеттин, өкмөттүн жумушу. Мамлекет, өкмөт ошол кезде башында тургандар бул дөөлөттүн баарын сатып ийишкен. Алар мага эмне жол түзүп бермек беле. Бар билгенин кыл деди, ошо менен чапкылап 3 жылдай ушу самолет гана болуп калды да, ар бир учубуз. Ошого кеткен каражат канча? Жеке өзүңүздөн. Жалгыз жүрбөйсүң да. Жеке өзүңүз каржылатасыз. Жеке өзүм. Ал жерде 30 киши алып барасың, кээде 5 эксперт алып барасың. Барышы, келиши, жатаканасы, сүйлөшүүсү. Бир элчи менен сүйлөшүш үчүн жөнүнө кирип барбайсың да. Ага $100 раритет алышың керек, шахмат алышың керек, Манас жөнүндө көп материал алышың керек, шырдак-бурдак алышың керек. Ар бир элчинин көңүлүн таап, добуш алыш керек да. Канчалаган неме. Бир күндө 8 элчи менен сүйлөшкөн күндөр болгон. Биздин тышкы иштер министрлигинен 2 дипломат келип, 2 күн жардам берип, аябай Азамат Өкөтөң элчи болуп жүрөт, аябай жакшы жардам берип кетишкен. Негизи ишти алып барганда ушул 4-5 эле кыз, Ала тоодон Алтоо деп койчумун. Чоочунбаева Динара Илимбековна, Гүлнара Амановна Айтбаева, Солтонгелдиева, Корчуева, Назгүл Мекешева, мына 5 кыз. 5 кыз жана какем. Калганын бир зубайттан баскан бийлик урганы жок. Ал эмне болсоң ошол тетиги килеген Кытайга катталып кеткен эпосту кантип кайтарып келмегиле Самаков деп баары тең четке чыгып кеткен. Мындай мыйыгынан күлүп турушкан күндөр болгон. Өткөрө албай калса мени курдак кылып куруп жешмек булар. Ушундай болгон. Ошентип чапкылап жүрүп, биз эң биринчи дипломатиялык ход жаздык да. Себеби Борбордук Азияда биринчи жолу комитеттин мүчөлүгүн талашып алдык. Казакстан, Монголия, анан Кыргызстан. 198 мамлекеттин үстүндө Политбюро дегендей 24 мамлекет болот да, комитет. Ошол комитетте кабыл алынган нерсе, Политбюродон чечим кабыл алынгандай эле нерсе калган добушка кетет. Ошол 24-түн бирөө бошоп калып, бир мамлекеттин маалы келип бошогондо 3 мамлекет талашканбыз. Эми Казак деген эмне деген өлкө? Казакстандын Францияда 2 элчилиги бар. Посольство Казахстана при эмеде, Францияда, Парижде. И посольство Казахстана при ЮНЕСКО 2 элчилиги бар. Биздин элчилигибизде жок, офисте эчтеке жок. Тетиги Бельгиядан бери элчиликтердин сотрудниктерин бери чакырам, алардын дагы май сайынан бери куюп берем, келгиле деп. Анан орунду талашканда элестетип турасың да, кандай күрөш болгонун. Монголияда бутуна турган бир топ мамлекет болуп калбадыбы? Алар көпчүлүгүнө салып 100 киши келип, жанагындай музыкалык шоулар жасап, акча каражат кылып, ар кайсы элчилер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп антип жүрдү. Биз болсо жанагы 5 кыз болуп дипломатиялык жүрүш жасап, акырын
центральный библиотекадан баштап аяққа китеп тапшырып, официоз кылып, бул жерде фильм жазаттык, бир мүнөттүк жанагы компьютерине киргизе турган буклет жазаттык. Эң жөнөкөй, эң маанилүү, эң мындай жеңишке жеткире турган дипломатиялык миңдеген жүрүштөрдүн ичинен табылган нерселер да. Мисалы үчүн эртең менен элчи 9:30 сессия болот да, баягы конференцияда. Элчи келип кабинетине келип компьютерин ачат, күн тартибин көрөйүн деп. Компьютерди ачканда мындай бетине суу чачып ийген эффект болот да. Ал жетөгүстүн водопады. Анан көлдүн үстүндө баягы дрон менен тартылган съемка, элдин эс алуусу, тиги пусу, жашоо шарты, бизде кабыл алынган мыйзамдар, адаптационный мыйзамдар, эл аралык келишимдердин ратификация келтирилген сандары, тиги булар болуп, анан аягында мындай сөз чыгып калат да. Силер демократияны 200 жылдап куруп аткан улуу агабызсыңар. Биз демократияны жаңы куруп аткан демократиялык аралчабыз. Биз кичинекей бөбөгүбүздү жерге таштап койбой колдоп кеткиле деген жүрөгүн езип ийген сөздөр менен жазганбыз да. Бул эмне деген мамлекет деп. Анан немеге барат? Сессияга кирет 9:30 киргенде баягы буклет уже кагаз түрүндө алдында жатат. Анан 2 жолу таанышкандан кийин ушу кичинекей бөбөгүмдү сыртка калтырбай добуш берейинчи деген биздин дипломатиялык чоң жеңишибиз болгон. Анан алар болсо биздикидей макул деп коюп, биздин чиновниктердей макул деп коюп, добуш бербей койбойт эмес, алар конвертке салат. Господину Самаку деп печатты басып берет, чогултуп анан кыздарга бөлүп берген. Бул ушундай кубаттанып урнага салгылачы, уталып бер деп. Ошентип отуруп комитетти жеңип алганбыз. Ошол эле маалда вице-президентствону жеңип алганбыз. Анан кичине эле убакыттан кийин жана Көкбөрүнүн эмесин тиги добуш берүүсүн эмеге киргизип коюптур күн тартибине, Көкбари деп. Казакстанга белек кылып кетип атат да. Казакстан Назарбаевка 60 миллиард доллары бар акча кишиге эчтекенин кереги жок. Дүйнөлүк признание керек да. Дүйнөлүк баамдоо керек. Ошон үчүн жанагы тияк биягындагы жүгүрүктөрү, желдеттери чуркап биздин болгон чиновниктин баарын сатып алып, ар кимисине бирөөнө тигиндей, бирөөнө мындай движение кылып, Көкбари болсо Көкбари деп алардын условияларына кол коюп туруп анан эчак дүйнөлүк коомго добушка коюлуп калган экен. Ошол жерден комитеттен чыр чыгарып, чаңасман чыгарып отуруп, эме добуш берүүнү кайра алдыга түшүрүп, андан кийин уттуруп ийсек Маңдаевска жазганды көрөлү деп туруп, алдыга түшүрүп туруп анан сүйлөшүүнү катуу жүргүздүк да. Ошо менен биз жасаган номинация менен дүйнөлүк мураска кирип кетти. 2 жылдан кийин. Эми ал номинацияны көз алдында турат, баягы коргоо, защита да, защита номинация. Залда элчилер отурат, анан 10 мүнөттүк номинацияны Көкбөрү оюну өзү кандай жасалат, эмнеден болуп келген деген нерсе да. Анан элестет, улактын бутун кесип, башын кесип тигип туруп жана Көкбөрү улатканда канча элчи залдан чыгып кетти. Звери депчи. Ушундай деп жаныбарларга мамиле кыласыңар деп. Ошонун ар бирин табитин тандап сүйлөшүп отуруп, анан кайра добушка киргизип жеңдигиним. Ал ортодо чапкылап жүрүп, Алагей Шырдакты каттатып алдык. Боз үйдү каттатып алдык дүйнөлүк мураска. Жөн эле туруп эле Шырдак менен Боз үйгө тиешеси жок эле 6-7 мамлекет жүрөт. Биздики деп, биздики кошо деп. Анан Казакстандын жок, алар Кийиз үй деп коет экен. 15-жылы бияктагы элчилер просто жалдырады, ушу эми жок дегенде ушу номинациядан жардам бериңиз. В чем заключается ваш феномен дейт. Биз 30 жылдан бери ушул жерде элчилик болуп иштейбиз. Бир да номинация киргизе элек экен алар. Бир дагы. Сен келдиң дагы кыска убакытта ты внес 9 наследий во всемирное наследие ЮНЕСКО депчи. 9 эмени баалуулукту киргизип кеттиң ЮНЕСКОга. В чем заключается феномен дейт. Да ни в чем, просто Кудай Таалам жардам берип атат. Манасатан колдоп атат биздин дипломатиялык жүрүштөрдө эле. Бүт каттатып бердим. Рахмат айтпай эле мага жала жаап. Эмне алдыңыз? Ошол мага кызык болуп атат да, жана жогоруда бүт баары эми сатылып кеткен, бүт баары ооба аларга белек кылып мынакей чачыратып жүргөн болсо, сиз анын баарын кайтарып аткан болсоңуз,
өтпөй калса, кайра кайтара албай калсам, мени мисалы куурдак кылып кууруп жешмек деп атпайсызбы мисалчы. Эмне алдыңыз? Келгенде эмне сөз уктуңуз? Мага келгенден кийин жалган жаапты Атамбаев команда берип, ошол кезде биздин мынауреки депутат Кожобек деген депутат келип калды. Илмиянов деген жиберди деп. Илмиянов деген Атамбаевдин шопуру бар болчу. Ал Атамбаев башкарбай эле Илмиянов менен тиги Фарид Ниязов деген, анан Абдил Сегизбаев деген 3 гаврик бар болчу. Ошолор башкарчу мамлекетти. Ана ошолор келип жанагы Манас эпосун дүйнөдөн мурастан Атамбаев жасады деп жер сабап пресс-конференция бербейсиңби деп келди. Анан күлүп айттым, туугандар, Күмөндөр экенин бир жакшы сөзү бар. Уяты жок кишинин бетинен ботинке тиксең жыртылбайт деген. Я так не могу, анда подхалимдик жайым жок айланайт. Ошол баары чогулганан жалааны жаап, жалган жала жаап, антиминти утур бирдеме ойлоп чыгат, анысы чачырап кетет. Ошентип отуруп шыгылып мени саясаттан четтетип, чалабыла үй камак кылып, чалабыла түрмөгө киргизишип ошентишти. Анан Раматылык Чыныбай Турсунбеков деген досум бар эле, ал киши 2 жолу жолуктук. Тияк жетекчилик айтып атат, чет өлкөгө качып кет деп атат, чет өлкөгө любой мамлекетке элчи болуп кет деп атат деп. Айтып, мен аяк сыртка чыкканым, мен уру кылганга барабар болуп калат. Өзүңөр чыгып кеткиле. Манас эпосун мен саттым беле. Көкбөрүнү мен саттым беле. Салбурунду, Тайганды мен саттым беле. Тайганды Каримка мен беле кылдым беле. Ошолордун баарын кыргыз элиндин дөөлөтү деп кайтарып келип атам. Силер 100% Манастын урпагы эмессиңер, мен жакшы билем силерди. Кимге кайсы урудан экениңерди билем. Деп ошентип кармашып 7-8 жыл жүрүп өтүкпү. Ошол баары чогулуп баягы рахмат айтып, бир чыны кымыз берген ордуна жанагынтип жала жаап камап, ар кайсынын баарын ойлоп чыгышып ушинтпедиби? Анан 2016-жылы бир кызык болду. Менин жанымдагы эле жакын тааныш адамдарым өзлөрүнчө мага айтпай, Жети областтан 3 айда эме сурашыптыр. Элден сурамжылоо. Ушу кыргыз элине кызмат кылды эле ушул балабыз. Ошого чейин 77 эл аралык уюмдардан президентке неме түшүптүр. Балабыз баатырлык иш кылды, баатыр наамын бергиле деп. Мен жана Манасты кайтарып келгенде президент чакырып атат деп президенция бармы? Барсам Атамбаев, Жандан Арынбаев, руководитель аппараты отуруптур. Алар сүйлөшүп отуруп айтты, бизге момча эмелер түштү, эл сураганын берели депчи. Анан бирок ичим мустап турат да эмнегедир. Чыктым резиденцияда ары бери бастым дагы. Такыр бир чекке жылыткан неме жок да мындай. Ошону жок. Эртеси күнү эрте менен 7-де Кыргыз радиого түз эфирге барып турдум. Урматтуу эл журт, мен ушинтип баягы Манас эпосун кайтарып келди, жана башка болду деп, баатырды бергиле деп сунуштап атырсыңар. Мен бул сунушуңардан баш тартам, капы болбогула. Мен сыйлык үчүн чуркап жүргөндөй болуп калам. Мен тек гана элдин катарында Манас атанын урпагымын деп түшүп кеткем. Туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы билбейм. Анан 2016-жылы жана 380 миң кишинин колун койдуруп, атайын Москвадан Баатыр деген эмесин төшбөлүгүн жасатып, чечим чыгарышып даярданышыптыр. Мен билбейм аны. Анан приглашение берди консерваторияга концертке деп. Колкум жетелеп алып барсам, ошол жерде кыргыз эл баатыры академик Металип Мамутов баш болгон, Муратбек Бегалиев кыргыз эл артисти төш болгон, СССРдин эл артисттери Кайыргүл Сартбаева, Комуз эжекебиз, Самара Токтосун эжекебиз баары Марбай жийип агайлар чогулуп, эчак сүйлөшүп жасатып коюптур да, ошол жерден кыргыз эл баатыры деп мага наам тапшырып атышпы. Анан тиги академик агайдын сөзү эсимде. Бизде мамлекеттик награда боюнча 8 киши комиссия, госкомиссияда. Бирок алар 8 эле киши. Бул жерде 380 миң киши мына коробкалар колдор. Деп анан төш белги берип элдик наам берген.